for the taking. And India will hope to inflict more damage tonight. Robin Singh is your expert for this game. Your first thoughts, Robin? Жайгашкан стадиондо түз эфирге чыгуудабыз. Учурда командалар саламдашуу, салттуу түрдө саламдашуу иретин биз билебиз кандай өңүттө оюн жүргөн. Бирок мына Александр Кристинин бүгүнкү оюн Жан алдында Гүлжигит Алыкулов, ал эми Алимардон Шукуров, Мишенканын алдыда Борлек Жанчиев таныштырмакчы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Канал Кыргыз Спорт ТВ представляет вашему вниманию матч Кубка. 4 человека в стенке, также 3 игрока сборной Индии также оказались в стенке. Билесиң бактылет, уруксат этсең, ошо Брендан Фернандес тууралуу дагы сөз кылгым келип жатат. Ушу стандарттык абалдан кийин анткени албетте ышкырык жаңыруда. Сокку Жана Токотаев. Сейф. Бир аз мындайча айтканда ыкчамдуулук жеткен жок окшойт. Кармаса деле болот, бирок мына топту алыска чыгаранга аракет кылгандагы үлгүргөн. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Кийинки оюндарда качпай да калышы мүмкүн, ошондуктан алы башка оюнчулар жок дагы биз оюн жүргөндө үйрөнүшүбүз керек. Өтө кубаттуу соккуну биз сиздер менен Этот стандарт. 34-я минута встречи. Тем временем подача будет в сторону ворот Эрджана Токотаева. И гол забивает Индия. Друзья, вот так вот мы только что говорили. Задержался, ну и не самым лучшим образом также действовал в этом эпизоде наш голкипер. Ближний угол, он голкиперский. Ова жана топ менен Гурпрет Сингх. Ышкырык жаңырды. Ова, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп сан 1-0, биринчи тайм. Дагы бир ирет бар болуңуздар, урматтуу замандаштар. Сиздер менен кайрадан Имхал шаарында амандашып аткан учурубуз. Эсиңизге сала кетейин, сиздер 3 жыл. Вот этот вот настрой, я надеюсь, что будет. И здесь выход 1-1 должен был быть. Удар по воротам. Реагирует голкипер сборной Индии. Отличная атака проходит у сборной после начала тайма. Ну, смотрите, какая прекрасная комбинация. Удар с левой ноги. Разберемся. А здесь еще один момент. Ну как так, друзья? 3 игрока выходили в атаку. Гол киргизсе өзгөчө бир символикалык көрүнүш орун алмакта. Индия топ менен. Катачылык борбор бөлөктө Гүлжигит Алыкулов сокку! Ай. Жакшы бир мүмкүнчүлүк. Гүлжигит Алыкулов жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Катачылык орун алган, индиялыктардын коргоочулардан жыйынтыгында топту дароо өпөрүү, экинчи кабатта болгон күрөш жана индиялыктар болгон күч аракетин топту алсатканга аракеттенүүдө. Сокку бар, кол болдубу? Башкалысын ышкырыгын. Алимардон Магомед Уздянов. Жок, өтө бийик. Фланге против двоих футболистов. Смещение в центр. Передача пяткой. Сагымбаев, ну что такое? Здесь спокойно голкипер. Учурда индиялыктар оң канатка чалган топ, кайрадан Чаноте борбор бөлүккө сокку. Токотаев баракелде. Жок, биздин оюнчулар бул топко жете алды дагы. Эми индиялыктар экинчи ыргак, экинчи толкун менен чабуул. Оюн эреже барбы? Оюн эреже бузулдубу? Оюн эрежеси бузулдубу? Николай Давыдович чындыгында пенальти болду. Ооба, топ үчүн күрөш болгон. Бирок кол илинип калган. Кол илинип туруп тартканда кулады. Мына келиңиздер, жакынкы ракурстан байкайлы. Николай Давыдов мына колу менен ыңгайсыз жараткан, жыйынтыгында кулап түшкөн. Эми Кыргызстаном Индия. Тем временем разбег. Удар и забивает Сунил Четри. Не успевает достать до мяча Эрджан Токотаев. Счет 2-0, друзья. 8 индусы наказывают. Ну, угадал Токотаев, но немножко запоздал он со своим прыжком, кажется. Ну и көрөрмандар үчүн бүгүн албетте чоң майрам. Ова, урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы ышкырык жаңырды, эсеп саны 2-0. Эмне дейбиз? Тилекке каршы биздин команда жеңилди, бирок мен үчүн бүгүнкү жыйынтык кандайдыр бир